Эгерде ушундай шарттар түзүлүп туруп, дагы мыйзам бузуулар улана бере турган болсо, же болбосо кылган ишиңерде эффективдүүлүк жок болуп, результатыңар жок болуп, элге кылган кызматыңарда кыянатчылык боло турган болсо, анда мыйзам алдында жооп бересиңер. Бүгүнкү менин ушу силердин алдыңарда чыгып сүйлөөмдүн негизги багыты ошол силер жөнүндө болсо экен деймин. Сиздер, урматтуу биздин кызматкерлер, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери, ачык, даана, айкын жана мыйзамдуулуктун чегинде элге кызмат кылыш керек. Элге деген кызмат бул мыйзамды сактоо деген. Элге деген кызмат ошол өзүңөр иштеп аткан кызматка кыянатчылык кылбагыла деген. Эгер кимдир бирөө ушул биз түзүп берген шарттарга, бүгүнкү кызматтык абалыңарга өзүңөр канааттанбасаңар, анда эч кандай мыйзам бузбастан эле өз каалооңор менен урушпай талашпай эле жумуш тапшырып чыксаңар болот. Бүгүнкү күндө иштейм деген биздин таза, акыйкаттуу жана мекенчил жигиттерибиз, кыздарыбыз көп мамлекетибизде. Билимдүү балдар, кыздарыбыз көп. Көпчүлүгү ошол келип иштейм деп ушул орунга жетпей жүрүшөт. Ошондуктан өзүңөрдүн кызматтык орнуңарды сактаңыздар. Кызматтык орнуңарды баалаңыздар. Жана ошол бүгүнкү кылып аткан кызматыңарды пайдалуу иш аткарган менен аек болуңуздар. Урматтуу кызматкерлер, сиздер жаман иштеп аткан жоксуңар, жакшы иштеп атасыңар. Так, бирок ошондой болсо дагы мындан ары талапты күчөтүшүбүз керек. Талапты күчөтүш деген бул сөзсүз эле бир жетекчи келип силерди кызматтан алып, же болбосо артыңардан иликтөө жарыялап, же болбосо силерди жазалоо эмес, кызматтык жазалоо эмес, өзүңөрдү өзүңөр тарбиялагыла. Өзүңөрдү өзүңөр контролдогула. Ар бириңер ушул турганыңардын бардыгыңар илимдүү, билимдүү, тажрыйбалуу кызматкерлерсиңер. Эгерде араңарга жаштар келип кире турган болсо, аларга үйрөткүлө. Кызматтык жүрүм турумду, атайын кызматтын атайын ыкмаларын, алардын ошол жашоо тиричилигинен бери үйрөткүлө, көрсөткүлө. Мына тажрыйбалуу кызматкерлер турасыңар араңарда. Жаштарга үлгү болушуңар керек.